Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жалпы айыл чарбасындагы жазгы айдап себүүнүн абалы, аны менен катар кечээ жакында болгон табигат кесепеттеринен айыл чарба өсүмдүктөрүнүн абалы кантти деген суроолор менен биз бүгүн регион программасында талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бизде конокто айыл чарба тамак аш өнөрү жайы жана мелиорация министринин ордун басары Эркинбек Чодуев. Конокто Эркинбек Ибраимович, саламатсызбы? Куш келипсиз. Алгач ушул маегибизди баштаардан мурун аймактык кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жанагы Баткенде болуп өткөн жаратылыш кесепеттери туурасында сюжет бар экен, ошону көрүп алып туруп анан баштайлы. Неменен түштү? Караңыздар. 18 майда түштөн кийин Кадамжай району Халмион айыл өкмөтүнүн аймагында нөшөрлүү жаан кадимкиден көлөмү чоң мөндүргө айланып, натыйжада аймактагы мөмөлүү бактарактардын түшүмдөрү кагылды. Кокустан дол жаға баштадык. Доо жаап шундай эле жаап. Бүкүн экинди пажаан чыгарып таштады. Жүзүмдөрдө жалбырак деген нерсе калбады, мына көрүп турасыңар. Картошкаларды эзип таштады, жерге жабыштырып, эч бала калбады. Бuyakta olma, uğriktің mevası umuman bir dana kalgan жоқ, төгіп салды. Мөндүр Халмион айыл өкмөтүнүн Ногардан Жошук, Чекелик айылдарындагы бышып жетилип калган гилас, өрүк жана башка мөмөлүү дарактарын сабап, ошол эле учурда 100 гектардан ашык кылкандуу дан эгиндери да колдон чыкты. Кеше ошо комиссиялар менен келип кыдырып көрдүк. Дагы бир келишимге келебиз деген департамент башчысы менен сүйлөштүк. Bundan tashqari bizim ulush yerlarimizda mana ko'rib turasizlar. Bu Akram dehqon chorvasini ulush yerlariga qaraydi. Bug'doyda ahvoli mana shunday. Buni endi hech qanday bir jaralishlarga kelib qoldi. Buni hech qanday bir foydalanib bilmayman, qanday qilish kerak ekan. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, мөндүрдүн адамдарга жана турак жайларга эч кандай зыяны тийген эмес. Учурда жарандык коргонуу комиссиясы мөндүрдүн кесепетинен келтирилген зыяндын эсебин чыгарууда. Мөндүрдүн кесепетинен эрте эгилген эгиндерге жана бактарактын мөмөлөрүгө зыян келтирген. Бүгүнкү күндө райондук жарандык комиссиясы тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүп атат. Ал эми 19 май күнү көп убакытка созулган нөшөрлүү жаандан кийин Лейлек жана Баткен райондорунун аймагында сел жүрүп, турак жайларга жана автожолдорго залал келтирилди. Учурда Баткен облусунда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Улан Маккамбаев, Абдырашид Саттаров, ЛТР, Кадамжай району. Мына азыр эле көрдүңүз биздин репортаждан деги эле ушул айыл чарба өсүмдүктөрүнүн абалы кантти, сиздер министрлик ушул кесепеттерге жараша эмне иштерди эми алып барасыздар, деги эле кандай чаралар көрүлөт? Бул табигый кесепет чын айтканда бардыгы үчүн чоң бир мындай проблеманы жаратып турат. Бул жылда эле болуп келет ар кандай аймактарда. Чын айтканда мына ушул Баткендин Халмионунда болгон кече күнкү табигый кесепет, чын айтканда бул көптөн бери мындай болгон эмес да. Аябай чоң мөндүр жаап, бүт эле мөмөлүү бактарактардын багы ошол эмес, даже жалбырактарын күйүп жүрүп. Бул деген чын айтканда чоң бир кесепет. Бүгүнкү күндө бизде ошол жеринде райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы өзүнүн адистери менен, ошо Халмион айыл өкмөтүнүн адистери менен чогуу болгон зыянды эсептешип атат. Биз бул тапшырманы алып болгон эмесин кесепеттин аны жоюуга биз сөзсүз түрдө бир жактуу карабайбыз, жардам беребиз. Негизи бул жерде мөмөлүү бактарактар, анан кийин эрте эгилген мындай айыл чарба эгиндерин жатат да. Bunu bardın sanap çıksa biz жардам берген аракет кылабыз. Бирок көптөн бери мындай айтылып жүрөт. Агрострахование мамилеси бар да бизде. Ошол мындай биз ошону алдыга жылдыруу боюнча дагы иштешибиз керек себебинде мындай маалда өкмөттөн жардам күтпөй, ошол бир страховой фонд дейбиз, компания дейбиз. Ошол жактан дагы мындай жардамдар болушу шарт, болушу керек негизичи. Ушундай нерсени да биз карап көрүшүбүз керек. Бирок Баткендик ушул болгон кесепеттен жабыркаган дыйкандарды биз жөн калтырбайбыз. Муну менен катар эми күзгү түшүмгө өтө эле таасирин берсе керек. Себеп дегенде азаят да түшүмдүн абалы. Эми түшүмдүүлүк сөзсүз азаят. Себеп дегенде
ошол эле будайды алсак, мына будайдан да сюжет көрсөттү алсак, буну оруп жыйноодо бир топ мисалы ошол биздин комбайндарга деле кыйын болсо керек. Бирок мындай ошол эле азыр көрсөткөн жүзүмдү көрсөттү атат. Баягы келерси айтып атат. Булар орду толугус, булар кыйын ордуна келиши. Ошондуктан мен ойлойм, бардык зыянды эсептегенден кийин анан биз мына иштүү чара көрөбүз. Деги эле ушул министрликтин иши, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин иши жанагындай ушул сел кесепеттери көбүрөөк ушул түштүк аймакта, Баткенде, дагы Оштун аймактарында, Жалал Абадта көп болгондуктан жана суу каналдарын бекемдөө иштерин алдын ала жүргүзүш керек го дейм. Буга карата биздин суу каналдарыбыздын абалы бүгүнкү күндө кандай? Сиз туура айттыңыз, бул жерде чын айтканда бир топ маселе бар. Айыл чарба министрлигинин суу чарба департаментине караган ушул чарба арал каналдар, бул биздин түздөн түз милдетибиз. Аны деген биз сөзсүз түрдө ремонт кылып, эксплуатационный мезгилде даярдашыбыз керек. Мына быйылкы жылы бөлүнгөн 178 миллион биздин суу чарба департаменти толук аткарды. 17 майга анан ал жерде белгиленген өзүнүн иш-чаралык планы бар. Тийиштүү насостук станцияларды, тийиштүү гидропостторду, суу курулмаларды, жана ошо каналдын өзүн даярдоого атайын ошо иш планы түзүлөт. Аны биздин департамент толугу менен аткарды. Бирок сиз айтып аткан баягы көбүнчө мындай сел маселесин айттыңыз. Ал жактан дагы ошо каналдарды калыбына келтирүү, аларды түздөн түз мындай кароо, бул дагы айыл чарба министрлиги менен кошо ошол МЧСке дагы тиешелүү. Анан эң негизги маселе азыр бүгүнкү күндө мына мелиоративдик иштер дагы жүрүш керек. Себеби дегенде суу дагы мына жер астынан чыгып, көптөгөн биздин мына дыйкан чарбаларга, ошондой эле үйлөргө зыяндарын келтирип атат да. Бул маселе боюнча өкмөт мындай иш-чара планын мындай түптөгөн. Аны аткаруу айыл чарба министрлигинин биздин департаменттин алдында атайын мелиоративдик служба бар. Ошол дренажный иштерди аткарат. Андан сырткары МЧС дагы өзүнө жараша бардык ишти аткарат. Негизи биз баардыгыбыз билебиз, канча канал бар, каяктан суу түшөт. Ошого өзүбүз да даяр болушубуз керек. Анан айыл өкмөттөрү, ошол жергиликтүү акимдер бул маселеге дагы көбүрөөк көңүл буруш керек. Себеби дегенде бизде ошол тийиштүү каналдар айыл чарба министрлиги аткарат. Андан кийин чарба ичиндеги каналдар да бар да. Анан ошол негизинен ошол дыйкан талааларга бара турган дагы кичинекей арыктар бардыгы мындай дайын болуш керек да. Ошондуктан бул жерде мындай системный иш болуш керек. Айыл өкмөтү, райондук госадминистрация, областтык мындай службалар жана айыл чарба министрлигинин суу чарба департаменти бул иштерди бирдиктүү түрдө системный жасаш керек. Эми сиз өзүңүз айтып атасыз, деги эле биз бардык кайсы точкада кандай каналдар бар, же болбосо кайсы жерде кандай сел алып кетчү жерлер бар, бардыгын тең үтүр чекитине чейин билебиз депчи. Бирок жылына ушул сел жүрөт, дагы башка сугат иштери мына алдыда башталган турат мынакей. Мына ушуларга жараша сиздердин деги эле даярдыгыңыздар кандай? Деги эле каналдардын абалы бүгүнкү күндө жакшырып калдыбы? Себеп дегенде канча жылдан бери эле ушул оңдоо иштери жүрүп келатат, жаңы куруп келатасыздар, ушул абалы кандай деги эле жалпы? Суу чарбасы негизинен бул финансылык каражаттарды талап кылат. Бүгүнкү күндө Советтер Союзундагы система чын айтканда бир топ мындай үзгүлтүккө учураганда суу берүү, жеткизүү деген маанинде. Анан биздин айыл чарба министрлигинин алдында департамент, суу чарба департаменти ар бир райондо өзүнүн мындай ООСтор бар. Анан жана бассейндик мындай управлениялар бар. Областтык деңгээлде бүгүнкү күндө берилген каражат чын айтканда жетишсиз. Берилген каражатты мындай натуралдуу пайдалануу боюнча бир топ жакшы иштер болуп атат. Бул жерде ошол айыл өкмөттөрдүн мындай карамагында турган насостук станциялар бар. Айыл өкмөттөрдүн арасындагы ички каналдар бүгүнкү күндө мындай көптөгөн мындай маселелер ушул жерде жатат да. Биздин министрликке караган каналдар же болбосо бүгүнкү мына чоң суу сактагычтар боюнча пландуу иштер жүрүп атат. Мен ойлойм, бул жагынан мамлекет
өзүнүн милдетин аткарып атат. Эми региондорду өнүктүрүү деп атпайбызбы? Ошондой айыл чарба багытында ар тармак өзүлөрүнүн багытына басымдуу ушу аймактарга жасап атышат да. Анан сиздер айыл чарба министрлиги ошол көбүрөөк басымды 2 жылдан бери 2018 жылы дагы региондорду өнүктүрүү жылы болду. Бул дагы региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү жылы болуп атат. Сиздер басымды көбүрөөк аймактарга жасаганындай байкалып атабы өзүңүздөр? Негизи ошол Тапшырмада ушул багытта берилип атса керек. Президенттин жарлыгы боюнча ошол региондорго басым сөзсүз түрдө жасалып атат. Эми биздин негизги ошол калкыбыздын 65% жер жерлерде жашайт. Бүгүн биз айыл жерин өнүктүрсөк, эгерде биз көңүл бурбасак, анда өлкөнүн келечеги деле мындай эме эмес да. Ошондуктан региондорду өнүктүрүүгө бир топ маселелер бар. Бардык ушу министрликтин деңгээлинде кабыл алынган мамлекеттик программаларды аткаруу ушул жергиликтүү мамлекеттик органдар менен чогуу аткарылат. Анан региондорго басым жасалганы бул негизинен ушул суу чарбасындагы көп билсек болот. Себеби дегенде негизги акчанын баардыгы ошо региондорго кетип атат да. Анан мындай суу чарбасын калыбына келтирүү, ошол жумуштарды аткаруу боюнча мамлекеттик деңгээлде республикалык бюджеттен акча тартыш болгондо байланыштуу, бирок биз эл аралык донорлордун жардамы менен бир топ алдыга келип атат. Ошол эле мынабу биздин урматтуу президент өзү да барып ачыткан Тоң районунда жана Скөл районунда 2 чоң ички чарбалык ошол иштер жүрүп атат, каналдар курулуп атат. Мен ойлойм, бүгүнкү мына 10 жылдык чоң мамлекеттик программа кабыл алган 2017-2026 ирригацияны өнүктүрүү боюнча бул дагы негизги басым региондордогу ошол суу чарбасын өнүктүрүүгө жумшалган. Ал жерде суммасы бир топ жогору, ошол 58 миллиард сом чапчыйт. Ушул жерде мамлекет көбүнчө эл аралык донорлорго да кайрылып, алардан мисалы биз жардамдарды алып алдыга жылып атабыз. Кытай мамлекети тарабынан берилип аткан Ислам өнүктүрүү банкы жана баштагы көптөгөн мисалы биздин мындай донорлор ошол суу чарбасына жана ошол региондордогу ошол каналдардын оңдоого бир топ жардамдар берип атат. Мен ойлойм, биз мындай мамлекеттин негизги милдети ушул азык-түлүк коопсуздугу болгондугуна байланыштуу биз жаңы жерлерди өздөштүрүү менен ошол маселеге түздөн түз мындай өзүнүн таасирин тийгизип, ойлойм, мындай өкмөт, президент бул жака приоритет катары бүгүнкү күндө мамиле жасап атат. Жогоруда айттыңыз, бул региондорду аймактарга көңүл бурууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ролу өтө чоң да бул жерде. Анан сиздердин министрлик менен ушул жерлердеги аймактардагы жергиликтүү бийлик органдары менен кызматташтык абалы кандай? Себеп дегенде жана жогоруда айтпадыкпы, региондорду өнүктүрүү жылы 2 жылдан бери мындай чың алып баратабы? Биздин министрлик мындай көп тармак боюнча иштейт, көп направление боюнча. Бизде негизги биз мындай өзүбүз басым жасаган бул өзүбүздүн 40 райондогу биздин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары. Ошол аркылуу биз өзүбүздүн саясатты жер жерлерде жүргүзөбүз. Ал өнүктүрүү башкармалыктын баштылары негизинен акимдер менен ошол областтагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк менен тыгыз байланышта иштеп атат. Биз негизги ушул кылган иш-аракеттердин баардыгы жергиликтүү ушул өкүлчүлүктөр менен, акимдер менен, айыл өкмөттөр менен чогуу иштер болуп атат деп мен сөзсүз айтып кетем. Себеби дегенде ансыз бүгүнкү система иштебейт. Биз Бишкекте туруп өзүбүзчө мындай чоң пландар түзгөн эмен аны аткарууда биз кабыл алган мамлекеттик программалар, биз кабыл алган концепциялардын баардыгын ошо жергиликтүү ошол бийликтин өкүлдөрү менен аткарыш керек. Анан басым жасоодо бүгүн биз ошол биздин баягы кластердик метод менен аткарып аткан иштер. Анан биз бүгүнкү айтып аткан өндүрүш, кайра иштетүү, сатуу маселесинде ошол бизге ошо жергиликтүү айыл өкмөттөр, акимчиликтер, губернатор мындан дагы көбүрөөк жардам бериш керек. Себеби дегенде мен ойлойм, курулуп аткан жаңы ишканалар, мисалы ишке түшүп аткан, мисалы былтыр 50 кайра иштетүү ишканалары түзүлүп,
bir 2000'dей жумуш орун түзүлдү. Мен ойлойм бул былтыркы чек эмес, быйыл ошол биздин урматтуу президентибиз айткан ошол региондорду, аймактарды өнүктүрүү жылы жана санапташтыруу жылында бул көрсөткүч мындан да жогору болуш керек. Ошондуктан тыгыз иштөө менен биз бүгүнкү күндө айыл чарбасын, анын кайра иштетүүсүн, сатуу маселелеринде мындай алдыга жылууга биз милдеттүүбүз. Эми биздин темабыз мынабу кечээки болгон кесепеттер, анан жалпы ушул айыл чарбадагы жазгы талаачылык жумуштарына даярдыктар туурасында болуп атпайбы? Анан дагы бир суроо, ошо кесепеттер боюнча дагы бир суроо бере кетейин, анан жазгы талаачылык жумуштарына өтөлүм. Деги эле ушул жаратылыш кырсыктары деген, табият кырсыктары айттырып келбейт да. Бирок эми муну аткаруучу орган өзгөчө кырдаалдар министрлиги турат, дайыма даяр болуш керек. Бирок сиздердин өзүңүздөрдүн баягы системалуу иш алып барууда ушул эртеңки болуп кетчү табият кырсыктары айттырып келбейт деп айтпайлыкпы? Ошон үчүн эртеңки болуп кетүүчү кырсыктарга карата прогноз, мындай бир даярдык деген маселелерге сиздер кандай карайсыздар? Даярсыздарбы ушундай бир? Айыл чарба жаатында мындай болуп кетпесин деген сыяктуу божомолдоолор. Негизинен бул багыт боюнча иштер жүрүп атат, бирок чын айтканда бул жетишсиз. Биз бүгүн мындай цифровизация мындай маселесине көп көңүл буруп атпайбызбы? Прогноз бул сөзсүз түрдө болуш керек. Анан бүгүн биз ошол космический аппараттардан алып аткан или бүгүнкү мындай ошо метеорологиялык станциялардан алынып аткан кабарлар боюнча гана иштеп атабыз да. Бирок мен ойлойм, бул маселеде негизги биз мындай көңүлдү мен башында айтып кеткен агрострахованияга мындай көңүл бурушубуз керек да. Биз дагы мына машиналарды мындай страхование, үйлөрдү страхование сыяктуу агрострахование да бизде сөзсүз түрдө болуш керек. Ошол маселеде Жогорку Кеңештин агрардык комитети, өкмөт бул маселеде дагы бүгүн эми чын айтканда бул жаңылык биз үчүн. Башка мамлекеттерде тажрыйба чоң. Биз ошолорду да тажрыйбадан пайдаланып, ошо агрострахование маселесин дагы колго алсак, бул табигаттын кесепети мындай эч ким билбейт да, аны болбойт деп да эч ким айта албайт. Бул бир определенный бир участкада болушу да мүмкүн. Бул кичинекей бир айылдын өзүндө же болбосо бир чоң аймакта болушу мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү сиз айткан ошо МЧС даярдыгы ошол болсо, биз агрардык мындай саясатты жүргүзгөн мамлекеттик орган катары агрострахованияны алдыга жылдырып, бунун күрөө тамырын ошол жерден кармашыбыз керек. Эми сиздерде алдын ала маалымат барбы? Көбүрөөк кайсы өсүмдүктөргө көбүрөөк жабыр тарттык ушул кечээки болгон кесепеттерде? Же дагы деле баягы эмес чыга элекпи? Жок, аны бүгүнкү күндө адистер эсептешип атат. Бирок ошол бул көрсөтүп атпайбы сюжетте да, Баткен областынын Халмион, Кадамжай районунун Халмион деп. Ошол жерде көбүнчө мөмө жемиштер, мөмөлүү бактарактарга тиген кесепет бүгүнкү күндө көбүрөөк. Муну менен эми ошол жазгы талаачылык жумуштары түштүк аймакта көбүнесин бүтүп, керек болсо азыр түшүм алып аткан аймактар дагы бар. Бирок түндүктө, маселен, Нарын областында, Алыска Ат Башы районунда, Актала районунда, деги эле көлдүн айрым аймактарында, маселен, жаңы башталып аткан айдап себүү иштери. Ошо айдап себүүнүн жыйынтыктары боюнча айтсаңыз. 2019 жылдын түшүмү үчүн бүгүнкү күндө биздин дыйкандарыбыз бир топ жакшы жасап койду. Жалпысынан ошол республика боюнча ошол жазгы талаа жумуштары бир 97-98% аткарылды десек биз жаңылышпайбыз. Сиз айткан ушул суу самыр өрөөнүндө, ошол биздин мынабу тоолуу аймактарда, Нарында, Чоң Алайда жумуштар калды. Мен ойлойм, бул май айында дагы бул жумуштар улантылат. Жакын арада жазгы талаа жумуштары мындай жакшы жолго коюлат. Кайсыл мындай өсүмдүктөргө көбүрөөк көңүл бурулду десек, быйылкы жылы техникалык өсүмдүктөргө көбүрөөк көңүл бурулду. Кант кызылчасы чын айтканда былтыркыдан бир оз азыраак. Койгон пландарга дагы мына жааган жамгырлардын таасири болуп атат. Бирок мен ойлойм, бир 15 000 гектардын тегерегинде биздин кант кызылчасы эгилет. Пакта былтыркы караганда 2,5 тонн гектарга көп, 25 000 гектарга жетти, 99% аткарылып бүттү. Ошол нөшөлөгөн жамгырлардын кесепетинен кээ бир биздин дыйкандар кайра эккенге мындай мажбур болушту. Ал жагында мойнун алышыбыз керек. Бирок бир 99% бүтүп калды. Төбүрчак маселесинде бүгүн дагы бар.
бүгүндө ал жумуштар болуп атат. Ал бир 76-78% гана баягында пайыз гана аткарылып калды да. Бирок мен ойлойм, ошол жылда мындай талас өрөөнүндө биздин дыйкандар бул маселеге дагы көп көңүл буруп, мен ойлойм бул сөзсүз түрдө баягы биздин дыйкандар ойлогон гектарларга төбүрчак эгилет деп. Анан картошка маселеси чын айтканда былтыр бир топ мында проблемага айланды. Чыгымдарга учурады дыйкандар. 84 миң гектарга былтыр тигилген картошка, быйыл божомол менен ушу 75, 78, 79 миң гектар деп биз болжолдогонбуз. Бирок 60 миң гана гектарга картошка себилди. Эми себүү иштери жүрүп атат. Калган ошол айтып кеткен жүгөрү маселеси, тамеки маселелери азыр жакшы эле алдыга кетти. Мен ойлойм ушул жакын арада ошол биздин дыйкандар жазгы талаа жумуштарын толук бүтүрөт. Аз убактыбыз калып тура, акыркы суроом болсун. Мына Айыл чарбада 3 бир маселе бар да, техника, күйүүчү май, анан да жылын эле бир маселе болуп келген ушул финансы жааты, каржылоо, айыл чарбалык каржылоо. Мына ушул боюнча быйылкы дыйкандар кантты айдап себүү иштери? Ошол айыл чарбасын каржылоо 7-чи проект башталган, долбоор башталган. Бүгүнкү күндө 9 коммерциялык банктар бул проектти аткарууга толук киришкен. Чын айтканда бул биз жылда айтабыз жетишсиз деп. Эми жылына 25-30 миллиардка чейин бергенге бизге шарт болсо, дыйкандар андан да жеңил болмок. Бирок мамлекет өзүнүн мындай саясатын бул жактан жакшы эле жүргүзүп атат. Айыл чарба каржылоо 7-чи проект боюнча ошол 5 миллиардтан көбүрөөк сумма берилгенге биздин эмелер коммерциялык банктар дайын. Ал боюнча биздин министрликке мониторинг жүргүзүү укугу толук берилди. Бүгүнкү күндө атайын адистер бул маселе боюнча иштеп атат. Күйүүчү майлар боюнча кыргыз нефтетрейдерлер менен биздин меморандумубуз бар. Эч кандай үзгүлтүккө учурабайт деп алар бизге жазгы талаа жумуштарында берген мындай маалыматы толук чыкты. Эч кандай үзгүлтүккө учураган жок. Баа маселеси деле мындай резкий бир скачок болгон жок. Мен ойлойм, ал жактан дагы Кыргызстан ошо нефтетрейдер ошол бирикмеси аябай жакшы жумуштарды аткарды. Биздин дыйкандарды колдогонуна биз мындай ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Анан негизинен сырткан ушул техника маселесинде бизде ошол 80%га чейин эски техниканы колдонуп атабыз деген бар, бирок алардын даярдыгы жакшы. Механизациялар иштери бүгүн ушул бир топ алдыга жылды. Биздин мындай аябай жакшы ишкерлерибиз бар. Дыйкандар ошол техника менен бир топ жумуштар мындай аткарууда далалаты чоң. Мен ойлойм, техника ушуну ремонттоо иштери, башка иштери бүгүнкү күндө мындай жакшы деңгээлге коюлган. Анан минералдык жетишсемчиликтер дагы бизде мындай жылда маселе айтып жүргөнбүз. Баа жагынан мен ойлойм, бүгүнкү күндө бизде толук шарттар түзүлгөн. Бир 80 миң тоннага чейин минералдык жетишсемчиликтердин Кыргызстанга кирип, уже аймактарга жеткизген уже маалым. Бирок бул жетишсиз. Калган жумуштарды ошол бизде ассоциациялар иштеп атат. Алар толук камтып, биздин милдетибиз ошол үзгүлтүккө учуратпаганга биз аракет кылабыз. Рахмат, майке келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушу менен программа соңуна чыкты. Биз бүгүн айыл чарбадагы жалпы айдап себүү иштеринин абалы жана кечээки жаратылыш табигат кесепеттеринен улам өсүмдүктөрдүн абалы кантип деген суроолор менен Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак аш өнөрү жайы жана мелиорация министринин ордун басары Эркинбек Чодуев менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.